Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн сезимдерди балкытып сүйүү темасына өтөлү. Бул тасма 2010 жылы чыгып, көптөгөн жаштардын жүрөгүнөн түнөк алды эле. Анда ошол тасманы талдап сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Тасманын башында айта турган эскертүүм, чыныгы сүйүү бир гана никеден кийин башталат. Тасманын башында Хьюго деген бала бейтаныш бир кишини ур токмокко алып соттолуп жатканын көрөбүз. Анда сот Хьюгону күнөөлүү деп таап, 6000 евро айып пул салышат. Сотко келген бир тууган агасы жана өзүнүн атасын Хьюго көп деле жакшы көрчү эмес. Ошондуктан атасы аны Хьюго деп койсо, мени Хьюго деп атаба деп айтат. Көрсө аны достору Ачи дечү экен. Мындан соң биз унаада кетип бара жаткан өтө бир татынакай кызды көрөбүз. Анын аты Баби болчу. Анда шайтан араба менен келе жаткан Ачи ошол кызды көрүп калып, дароо эле жүрөгү башкача соғуп, сүйүп калды окшойт. Анда Ачи эч нерсени карабай эле жанагы кыз менен таанышайын десе, ал кыз чочуп кетип, айдоочу унааны айдап эле кетип калды. Көрсө Баби бул учурда мектепке бара жаткан экен. Ал мектепте курбу кызына сабакты жакшы окуганга ар дайым жардам берип жүрчү. Мындан соң жаштар топтолуп эс алып жаткан жерге Ачи келип, Чино деген баланы беттешке чакырып эле темирге асылып алып тартынып жатышты. Көрсө Ачи бул жердеги жаштардын арасында кадыр барктуу балдардын бири экен. Бул күнү Баби дагы бир тууган сиңдиси менен жаштар чогулуп отуруш өткөрүп жаткан жерге келишет. Анда Ачи жанагы балдар менен темирди тартынып жатып, 90 жолу тартынып Чинону дагы жеңип алат дагы чемпионатка аталып калды. Анда алардын арасынан бирөө келип, жакын жерде байлардын балдары отуруш кылып жатыптыр. Ошол жака барып келбейлиби деп эле 5-6 топтолуп алып кетип калышты. Бул убакта Бабинин артынан бир Чико деген бала ээрчип жүргөн экен. Анда жанагы отурушка жетип келген балдар сел-саяктыгын кылып жөн жүрбөй, ызычуу чыгарып эле Ачинин досу болсо акчаларды урдай баштайт. Ал Бабинин курбу кызы Катинанын баштыгын текшерип жаткан жерден ал жерге Катина келип эле баштыгын алганча жанагы бала менен дагы таанышып калды. Бирок Катинага ал баланын кылган иши такыр жакпай, жини келип эле кетип калат. Анда Ачи бир кезде Бабини көрүп аны таанып калып, аны сөзгө тартып жатса эле жанына Чико дагы келип калды. Бир кезде эле Бабинин жини келип Ачиге өзүнүн ичимдигин чачып жиберсе, Ачи Чикону түртүп жиберет дагы Бабини көтөрүп алып эле бир жака жөнөп кетти. Көрсө ал андан өч алам деп суу каргытайын деп жаткан экен. Ачи Бабини суу каргытканча өзү дагы сууга түшүп, бул убакта ызычуу чыгып кетип эле Чико тартип сактоочулар дагы чакырып коет. Анда Ачинин досу анын жанына келип, булар тартип сактоочу чакырып койду, бул жерден кетели деп эле ал жерден кетип калышты. Мындан соң Чика Бабини үйүнө жеткирип кетаткан эле. Анда Ачи шайтан араба минген достору менен жанагы унаанын артынан жетип барышып, унааны талкалашып эле аларга тийишип жатышты. Анда Чико алардын бирин шайтан арабасынан түшүрө сүзүп туруп эле ал жерден качып кетип калат. Муну көргөн Ачинин жини келип Чиконун артынан коолап жетип барып, Чикону коркутуп эле анын бетине чапкылап жатса, Баби ага жардам бергенге аракет кылып кирди. Бирок бул убакта Ачиден бошонгон Чико унаасына олтурат дагы Бабини таштап коюп эле качып кетип калат. Анда Бабинин башка айласы жок Ачиге мени үйгө жеткирип кой деп айтып, Ачи шайтан арабасы менен аны үйүнө жеткирсе, апасы көрүп калды. Анда Бабинин апасына Ачи такыр эле жакпады окшойт. Анткени ал өзүнүн чыныгы көчө жинисиндей эле алып жүрөт эле. Бир кезде ал жерге Бабинин сиңдиси келип калып, Ачини дароо эле таанып калып, мунун аты Хьюго Оливейра, бирок аны достору Ачи деп коюшат. Муну көбү таанышат. Сен эмне буну менен жүрүп атасыңбы деп эле эжесине тийише баштайт. Эртеси Ачи досу менен агасы Алекске барып андан акча алып алышып, андан соң досу Ачини ээрчитип алып эле Катинага жолукканы барат. Бирок алар бул убакта Катина менен Бабинин курбу кызы экенин билишпейт эле. Ошентип Катина менен Ачинин досу бири-бирин жакшы көрүп калышты окшойт. Кечинде болсо каарманыбыз атасы менен тамактанып жатканын көрөбүз. Анда Ачи апасы жөнүндө сураса, атасы так маалымат бербей, ал эс алганы кетти деп эле алдап жооптон кутулуп кетти. Бир кезде Ачи өзү мурда жашаган бөлмөгө барып, көп нерсе эсине түшөт. Көрсө Ачи мурда сел саякты кылбаган жашнакай эле бала экен эле. Анан апасы менен кандайдыр бир маселе болуп, Ачи үйүнөн чыгып кетип, Алексинин үйүнө көчүп барып, жашоомду өзгөртөм деп Хьюго деген атын дагы унутуунун аракетинде экен. Эртеси Катина Бабиге жолугуп ага мактанып, мени мото жарышка чакырышты. Мен ата-энеме сенин үйүңө барам деп айтып койдум. Ошондуктан ата-энем сага чалып калса, ар кандай шылтоолорду айтып кой деп эле ошол жака кетип калат. Айткандай эле кечинде Катинанын ата-энеси чалып калып, Баби аны уктап жатат деп алдап эле, бирок Катинаны издегенге жөнөп кетет. Анда Баби жарыш болуп жаткан жерге келип, мындай жерге биринчи жолу келгендиктен өзүн кандай алып жүрүштү билбей эле аябай эле таң калып жатты. Бир кезде адамдардын арасынан курбу кызы Катинаны дагы таап алды. Анда Катинага апасы айткан сөздөрдү айтып коюп ал жерден кетейин деп калса, Ачи келип калып, Бабиге кайрылып, мени издеп келдиңби десе эле, Баби арданып кетип, сени издегеним жок, сенин мага эмне керегиң бар десе, Ачи ага, анда эмнеге мени көргөндө беттериң кызарып жатат деген эле суроо салат. Бир кезде жарыш баштала турган болуп, Ачи Бабиге мени менен жарышка чык десе, ал макул болбой, башка бир кыз келип Ачинин жанына олтуруп эле жарышка чыгып кетти. Анда Баби дагы өчөшүп калдыбы, мен дагы чыгам деп турса, ал жерге Чино келип калып, Чино Бабини олтургузуп алып жарышты баштай башташты. Көрсө артында отурган кыздар тескерисинен отуруш керек экен эле. Анда белги берилип, мелдеш башталып кетип, Баби кыйкырып эле аябай коркуп жатты. Анан да башка жарышчылар жыгылганын көргөн Бабинин жүрөгү оозуна келип калды окшойт. Бир кезде алар маарага жетейин деп калганда тартип сактоочулар келип калып, элдин баары качып жөнөшүп, Ачи болсо Бабини алып алып эле шайтан арабасы менен качып жөнөдү. Көрсө булардын жарыштары дагы форсаждагыдай эле мыйзамсыз өтүп турчу экен. Анда Ачи Бабини бир жерге бекитип коюп, өзү тартип сактоочулардан кутулуп кайра келсе, Баби бекинем деп жатып түнү көрбөй эле уйлардын тезектерине жыгылып калыптыр. Анда Ачи кийимдериңди чечтага ыргытып, менин кийимимди кийип ал деп үстүңгү
кийим берип, экөө олтуруп алып эле бири-бирине болгон сезимдери ашып эле кечки Бишкекти айланып жүрүштү. Ошентип эки каарманыбыз бул окуялардан кийин кыз жигит болуп эле жүрө башташты. Анда алар бош убакытларында ар дайым чогуу болушуп, бирок Бабинин апасы бул нерсесине такыр каршы болуп, аны аябай эле урушуп таштады. Бир күнү болсо Баби мектептен качып кетип, ачы менен кетип калса, анын кетип бара жатканын мугалимдердин бири көрүп калат. Бир кезде жолдо бара жаткан каармандарыбыз унаалардан бирөөлөрдү көрүп калып эле ачынын жини келе баштайт. Көрсө бул киши ачы тасманын башында уруп койгон киши экен эле. Анын жанында отурган аял ачынын апасы болуп чыкты. Ачы апасын жакшы көрүп, сабагын жакшы окуп, үйдө бактылуу жашап жүргөн кезде апасын жанагы ойношунун үйүндө көрүп калыптыр. Анда жини келген ачы апасынын ойношун ортокмок алып, аны кейже физикти сабаганда эле сабап салат. Ушул окуядан кийин каарманыбыз Хьюго деген атын унутууну аракет кылып жүргөн экен. Анда жини келген ачы шайтан арабаны өтө ылдам айдап, Баби коркуп эле токтот деп кызы чугула баштады. Акыры бир жерге жеткенде ачы шайтан арабасын токтотуп Бабиге баардык чындыкты айтып берет. Кызыгы ачы бул тууралуу атасына дагы агасына дагы айткан эмес экен. Ошондуктан ачынын мындай жүргөнүнө атасы менен агасы такыр эле түшүнө албай коюшту. Анда Бабинин апасы аны башка балдар менен тааныштырганга аракет кылса, Бабинин башкаларга такыр эле көңүлү болбой, апасына жинне тийди окшойт. Бир күнү 4 каарманыбыз эс алып жатса, буга чейин ачыны жакшы көрүп жүргөн кыз Бабиге келип ар кандай туура эмес сөздөрдү сүйлөп эле сайыла баштайт. Анда Баби дагы сыртынан назик кыз көргөнгө менен жөнөкөй эмес экен. Ал жанагы кыз менен мушташка кетип, аны жаткырып алып эле сабап салды. Анда ачаларды көрүп калып бөлүштүрүп, Бабини мени менен жүр деп эле өзү менен кошо алып кетип калат. Бир күнү каарманыбыз үйүнө келсе, Бабинин атасы ага жолукканы келиптир. Көрсө аялы аны Бабиге эч качан жолукпагын деп айтып кел деп жөнөткөн экен. Анда ачы аны менен жакшы маанайда сүйлөшүп, мен сиздин кызыңызды чындыгында жакшы көрөм. Буга чейин менин көзүмө эч нерсе көрүнбөчү. Эми Баби менен жүргөндөн бери баардык нерсени байкап, кичинекей нерселерди эле бактылуулук алып келет экен десе, Бабинин атасы унчукпай эле кетип калды. Бабинин мугалими болсо анын апасына ал сабакка келбей ачы менен кетип калгандыгын да айтып коюптур. Анда апасы мектепке келип Бабини аябай эле урушуп, үйүнө алып барат дагы бөлмөдөн чыкпайсың деп коет. Бирок бул нерсе деле ачыны токтото алган жок. Ал Бабинин терезеси аркылуу кирет дагы аны алып чыгып кетип калды. Бул убакта Катина менен Поло да кыз жигит болуп калышкан эле. Анда төртөө сууга чөмүлүүчү жайга барып алып жыргап ойноп жатышканда, Баби ачыге мен кызмын деп айтса, ачы дагы Бабиге 90% эркек айткан сөздү айтып, мен дагы баламын деп калп айтып коет. Анан да ачы Бабиден ага бир мугалими каршы болуп калгандыгын угуп, ачы барып эле ал мугалимди коркутуп койду. Көрсө алар мугалиме чейин нитин урдап кетишкен экен. Ошентип убакыттын өтүшү менен эки каарманыбыздын сүйүүсү күчөп, Бабинин атасы дагылардын мамилесине эч каршы болгон жок. Ачы болсо Бабинин бала кезден кыялданып жүргөн жерине алып барып, эки каарманыбыз ошол жерде кызыктуу кече өткөрүштү. Бирок бул дүйнөдө баардык нерсенин аягы болот дегендей, алардын дагы мамилеси бир күнү бир аз сууздап кетет. Анткени күндөрдүн биринде Бабинин үйүнө ачынын достору келип, алар кеткенден кийин апасынын алтын шакеги жоголуп кетиптир. Бул нерсе Бабини аябай капа кылган байтур ачыга мага будан кийин коңгуроо кылба деп эле жини келип өчүрүп коет. Анда ачы түз эле досторунун арасынан Чинага барды. Ал Чинадан жоголуп кеткен шакекти сурай баштайт. Анда Чина башын доорупбашы деп эле экөө мушташа баштаса, Чинанын алыстан келтек жеп жатканын көргөн бир кыз шакекти бере салды. Көрсө Чина шакекти урдап келип кызга белек кылып койгон экен. Анда каарманыбыз шакекти кайтарып берип кыз менен жарашып алса, арадан бир аз убакыт өтүп эле экөөнүн ортосунда дагы бир таарыныш пайда болду. Көрсө Баби ачы менен Полонун анын мугалимин коркутуп эле ага беш койдурганын билип калган экен. Ошентип Баби ачыга бул жолу өтө катуу таарынып калды окшойт. Күндөрдүн биринде Поло мото жарышка чыгыш керек болуп, Бабинин дагы 18 жаштык туулган күнү ошол күнү болуп, ачы кайда барышын билбей калды. Анда Поло эки жакты карап Катинадан сурап досун күтүп жатса, ачы көп ойлонуп бир чечимге келип туулган күнгө кетип калган экен. Ошентип ачы Баби менен сүйүү бийин бийлеп жаткан кезде мото жарыш башталып эле жарышчылар биринен өтүп бири кете баштады. Анда эки каарманыбыз алыстан Бабини жакшы көрүп жүргөн бала көрүп калды. Ал колуна атайын суусундук алып аларга тоскоолдук кылууну чечип, бул убакта жарыш болуп жаткан жерде Поло менен Катина кырсыкка учурап калган экен. Бул тууралуу кабар Бабинин сиңдисине келип, эки каарманыбыз түз эле ошол жака жөнөп кетишти. Алар барышса, Катина тез жардамда жарадар болуп олтурган экен. Өкүнүчтүүсү Поло анын жанында жок эле. Көрсө ал жанагы кырсыктан катуу жаракат алып наркы дүйнөгө кете бериптир. Муну көргөн ачы эмне кылышын билбей ыйлап шайтан арабаны тепкилеп, Баби дагы ыйлап эле ал жерден кетүүгө шашылды. Анда ачы аны токтотконго аракет кылса, Баби өзүнүн сөзүн баштайт. Сенин жашооң жалаң гана кайгы, мушташ, өлүм менен коштолот экен. Мен бул нерселерге чыдай албаймын, экөөбүз бирге боло албайбыз деп эле кетип калат. Ошентип арадан көп убакыттар өтүп, кандай болбосун ачы Бабини эч эле унута албай койду. Баби болсо бул убакта баардыгын унутуп, жада калса Катина менен дагы мамиле кылбай коюптур. Анан да аны сүйүп жүргөн бала менен жүргөнгө да жетишип калган экен. Ошентип ачы эми баардык чындыкты мойнуна алып, жашоо ушул нерсе
менен гана токтоп калбайт экенин түшүнүп баарын башынан баштаймын деп жашап жүргөн жеринен көчүп эле Лондонго иштегени кетип калды. Ошентип достор бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасмадан ала турган сабагыбыз никеге чейин эч кандай сүйүү менен баш оорутпай, өзүбүздү өстүрүп никеден кийинки чыныгы сүйүүгө даярданалы. Анда достор кийинки дагы бир мыкты тасмада жолугушканча ден соолукту жакшырып үй бүлөлүк сүйүүгө бекем болуңуздар.